биздин каналга жазылып акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Бүгүнкү күндө өтө эле майдаланып кеттик, туура эмес жолго түшүп кеттик. Менин сунушум мына даават кылганды үйдө болобу, мамлекеттик телеканалда болобу, кайсы диний уюм болбосун дагы тыюу салыш керек. Бул бир. Анан кийин мектепти бүткөнгө чейин эч кандай диний окууда, медреседе окуганга, мечитке барганга тыюу салыш керек. Мыйзам чегине алып келели. Себеби көбү мыйзамдан чыгып кетти. Бүгүнкү күндө таңылуу болуп атат. Мен мусулман эмесмин, мен кыргызмын, мен манас деп жашайм, мен Кудай деп жашайм, мен Теңир деп жашайм. Себеби мыйзамда ошондой жазылган. Ар кимдин өзүнүн эме болот, түшүнүгү болот, эрки болот дегендей. Ошон үчүн салтка келели туугандар, ынтымакка келели. Эртеңки күнү биз Ооганстандай, Сириядай, Ирактай болуп калбайлы. Келечекти ойлосок болбойт. Мына дин комиссиясына айтайын, дин комиссиясы көзөмөлдөп, бул муфтият деген бул жөнөкөйлө коомдук уюм. Бул мындайча айтканда чет элдик агент. Ошон үчүн коомдук уюмга ушундай мүмкүнчүлүктү берип, динди таңуулап, анан биз мусулман өлкөбүз деп айткандан этият болгула. Биз эч качан мусулман өлкөсү эмеспиз. Биз светтик кыргыз мамлекетибиз биз. Ошон үчүн мыйзам менен жашайлы. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет элдик мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, метнишка, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Экинчи тил маселеси боюнча мына мультфильмдерден жаш балдардан башташ керек да, кандай оюңуз бар? Кандай кылабыз ушу маселени? Кичинекей балдар орусча сүйлөп, англисче сүйлөп чоңоюп атпайбы? Не кылыш керек ушуну? Да, орусча да, англисче да билиш керек, бирок ошол убакта кыргыз тилин сөзсүз түрдө билиш керек да. Бул маселени Маданият министрлиги менен биз чогуу карап туруп чечебиз мына. Тил боюнча акча каражат бөлүңүз, мультфильмдер кичинекей балдарга тартылыш керек да, сөзсүз түрдө. Медицина тармагы аябай оор болуп атат да. Айрыкча мына алыскы тоолуу райондордо врачтардын жетишсиздиги. Адылбек Алиевич, ушуну бир өкмөттүн токтому менен десек деле болбойт, бирок министр өзүнүн буйругу менен деле чечип койсо болот да. Бир жаңы бүтүп аткан студенттер бар да, мына бюджетте же болбосо ушу шаарларга мындай карьера кылам деген врачтар бар, жаңы бүткөн. Ошолорду бир жетекчилик кызматка бара албайт дегендей кылып, бир жыл, 2 жыл союз мезгилинде билесиз да, алыскы тоолуу аймактарда иштеп келип, анан шаарларга келет эле. Ошондой бир чечкиндүү кадамдарга министр барса деген ойдомун да. Болбосо мына азыр алыскы тоолуу райондордо врачтардын жетишсиздиги бир 60-70%га барып калды да. Бул оор маселе. Ошолордун бардыгы агылып, азыр мына борборго, шаарларга келип атышат да. Бул урматтуу төрага жана жыйындын катышуучулары, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Отчет катары чыгаруудам. $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөзсүз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбанктын не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып кетсең, 0554 00 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөзсүз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп, ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөзсүз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетинде пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгон атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити, өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып,
которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып зерикпестен барып терминалга өзүнүн Мбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экесилеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Чакырганыңыздарга, сөз бергениңиздерге чоң рахмат. Мыйзам боюнча айта турган болсок, албетте сиздер мыйзам чыгаруучусуздар. Сиздерге мына сунушталып алып келип атат. Алла Тааланын алдында чоң аманат. Мамлекетибизге пайда, динге зыяны жок деп үмүттө болобуз иншалла. Буга чейин мынакей президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү баш болуп 3 жолу ушу мыйзамдын үстүндө талкуулар, сунуштар болду. Абдан жакшы. Жалпысынан алганда Кудайга шүгүр. Мына азыр эми кезек окууга келип атат. Сиздердин алдыңыздарга албетте мыйзамга кол коюлгандан кийин эми барыбыз баш ийип аткаруу милдеттүү болот. Бирок ага чейин сунуштарыбызды аткарганга укуктуубуз. Мен бул жерде ушу элдин атайы, суранычы, өтүнүчү бир айта кетейин дедим эле. Мынакей президентибиз Садыр Нуркожоевичке, Канчок Кыдыршаевичке, бардык эл өкүлдөрү, сиздерге мына ушул гаш маселеси боюнча бул сураныч катары, өтүнүч катары, аманат катары айтып кетишим керек. Ушуну бир тыюу салбастан имамдардын бир көзөмөлүндө мусулмандын зыярат кылышы токтобой эле боло берсе деген ушу алардын бир чоң суранычы. Анан калгандары боюнча алхамдулилля бардыгы буга чейин көп талкуу болду. Азыр эң орчундуу маселеси ушул эле ойлойм да. Анан башкалар алхамдулилля азыркы билим берүү боюнча, ажылык умурасы боюнча, медреселердики, муфтияттын ишмердүүлүгү бардыгы окуу боюнча иншалла неме болгон. Азыр элдин көйгөйү кичине ушул боюнча сураныч болуп атат. Аксакалдар, энелер, булар эми бар өтүнүч катары албетте мыйзамдар сиздер карайсыздар. Президентибиз кол коет, андан кийин бардыгыбыз баш ийебиз. Ал немесинде кеп жок. А суранычтар ушул. Башка мен эч кандай неме суранычым деле жок ушул. Быйыл деле күбө болуп кеттиңер, бир нече мигранттар жөнүндө айтыңызчы, мигранттар жөнүндө. Быйыл өзүңөр статистиканы карап көрсөңөр, миграциянын чет өлкөгө кеткен миграциянын агымы бир аз басаңдап атат. Анткени мисалы үчүн быйыл эле 9 айдын ичинде 137 миң жаңы жумушчу орун түзүлүп аткан. Ошол негизги Канча акча келди, ошону айтпайсызбы мында? Мигранттардын переводтору азыркы учурда 2 миллиарддан ашык акча түшүп атат. Бирок ички дүң өндүрүмүнгө салыштырмалуу деңгээли 30%тан 20%га чейин түшүп атат. Сиз мындай кылыңызчы, баягы конкреттүү түрдө ушу биздин дүйнөнүн 4 бурчунда жүргөн миллиондон ашык мигранттар үчүн ушу өкмөт жан келген өкмөт. Кандай долбоорлор бар ошолор үчүн? Мынакей алар деген жылына 2 миллиард, 3 миллиард которот экен. Алардын мээнети тияктуу болгону менен дөөлөтү бияка келип атпайбы акчалар Кыргызстанга? Силер баягы эле Акылбек Жапаровдун немесин айтып атпайсыңарбы? Темир жол, Камбар ата, мына конкреттүү программалар айтпайсыңар. Биз келдик мына, жаңы состав келдик. Биз буну кылабыз 100 күн ичинде. Болбосо 6 айда которобуз булардын баарын. Жок, буларды иштетебиз дебейсиңерби? Жаттама сөздү айтып бербей. Руслан Мешаргажиевич, мен жана айтып кеттим. Бүгүнкү күндө биздин программабыз бар. Бекитилген, урматтуу президентибиздин берген багыттары бар. Азыр мурдагы конституцияда эмес, ар бир премьер келип, бир жылда келсе, бир жылда жаңы программасы менен келип, мурдагы программалар унутулуп, жаңы программа кабыл алынчы да. Азыр бизде бир багытта, сиздер менен чогуу бир багытта кетишибиз керек да, программа бар. Эмки жылы биз, мен жана айтып атпаймынбы, 21-26-дан биз көп көрсөткүчтөрдү, ошо иш-чараларды биз бүгүнкү күндө аткарып койдук. Ашып кетти. Бизге азыр жаңы программа керек болуп атат. Биз аны ошонун үстүндө бүгүнкү күндө иштеп атабыз. Мартта ошону сиздерге дагы көрсөтүп кабыл алабыз 2030 жылга чейин. Анан ар бир премьер келгенде эле, Кабминдин төрагасы келгенде эле мен программам мындай, тигиники мен каалабайм деген азыр андай жок азыр. Бир программа ошонун багытында сиздер менен чогуу
bir багытта кетишибиз керек да. Бақыт мырза айтыңызчы, азыр мынакей тамак аш, ошол эле дар-дармектер, кийим кече, ГСМ, мына кече газ тартыштык болду. Күндөн күнгө баардык нерсе көтөрүлүп атат. Сиздин жеке көз карашыңызда антимонополия Минэнкөнүн алдында да ошонун өзүнчө бөлчүсү болбойбу мисалда. Алар силерге зависимый болгондон кийин бир да бааны контролдой албай атат да. Аларга бериш керек полномочияны. Жана азыр карап көрсөң, бүт баалар көтөрүлүп атат. Бүт өзүнүн каалаган баасын коюп атат. Ошол Ал маселени Руслан Шарач бул жерде дагы айтып кетти. Аны уруксат берсеңиздер, биз кабинде өзүбүз карап көрөлү аны. Карап изилдеп көрөбүз, анан чечимибизди айтабыз.